Mындай эле нан сындыргандай эле ысындырып коюшуп атты могучу. Böyle мына. Aç. Görünür kaç. Ol semen koşulgan mı koşulgan emes be. Эмне себептен эрип атат? Аларды кандай кылып алмаштырып берген атышабы же өзүңөр жасаган атасыңарбы ошолорду? Лотоктор тууралуу айтсак, лотоктор Тынстанов көчөсү 2022 жылы оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлгөн. Оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин 2022 жылы 23 жылы жаздан баштап кээ бир лотоктор эрип баштаган. Промежуток болчу. Биз 23 жылы ошол келишим түзүлгөн, бизге лоток алып келген Атияз деген фирманын өкүлдөрүн чакыртып, бир сыйра комиссия менен обход кылып баарын көрсөтүп бергенбиз. Былтыркы жылы баардыгын ошол эрип кеткен лоток баардыгын өзүнүн эсебинен лотокторду алып келип, өзүнүн эсебинен алмаштырып берүүнү мойнуна алган. Былтыр бул алып келип лотокторун кеч күздө алып келип калгандыгына байланыштуу биз кеч күздө кичине бизге нымыраак болуп аткандан жумушту токтотуп койгонбуз. Быйылкы 24-жылы жаздан баштап алмаштырып бересиңер деп. Кудайым буюрса, жакын арада могу тоң кетери менен 10-15 күнүн ичинде демонтаж иштерин баштайт Атияз фирмасы. Өкмөттөн же мэриядан бир да сом алынбайт. Атияз фирмасы толугу менен баарын лотогун да демонтажын да өзүнүн мойнунда көтөрөт. Өзүнүн эсебинен толугу менен алмаштырат. Өздөрү жасап берет. Муну ошолор алып келди ошондо. Ооба, тиги башындагыларынан 353 Атияздын лотоктору. Эми муну өздөрү салып берет күн жылыганда, Өздөрү салып, өздөрү алмаштырып. Мына шаар тургундары жанагыдай эзилип калып атат, эрип калып атат дегендерди ошону тынчсызданбай эле буюрса жасаттырат экенсиңер да ошону. Толугу менен өздөрү өкмөттөн, мэриядан бир да сом кетпейт. Всё, хорошо. Каракол шаарында жол жасаш үчүн мурун асфальтка ошо шебендерди, ар кандай отцептерди сатып аткан болсо, мына азыр Каракол шаарынын мэриясы өздөрү чыгарып атат. Мына менин артымда турган мына могу техникалар. Могу техникалар тууралуу айтып берсеңиз байке. Булар качан келди? Могу завод качан орноду? Бизге Каракол өнүгүү чекти долбоору боюнча 2022 жылы кеч күздө келген. Бул бетон завод, асфальт заводубуз 47 миллионго республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн. Былтыркы жылы ишке бергенбиз. Былтыр Каракол шаарындагы ичиндеги дээрлик жолдордун баары ушул асфальт заводдон өндүрүлүп чыккан асфальт төшөлдү. Общий примерно бир 35 000 тоннадай асфальт өндүрүп чыгарды. Асфальтты буюрса өзүңөр чыгарып эле өзүңөр уже салып турсаңар да шаар ичине. Техникаларды качан сатып алдыңар? Бул техникалар завод менен кошо келген. Жаңы булар? 22 жылы. Булар 21 жылы. 22 жылы келген. Могул эмне бул? Бул бетон завод. Бул жанагы биздин жолдогу бордюрдун жээгине жанагындай трубалардын үстүнө цементтерди, бетонду ушундан чыгарабыз. Бул саатына 50 куб бетон чыгарып берет бизге. Бул болсо бизден бордюр ажырылып көрсөтөлү. Могул э? Мындан изделиялар чыгат. Мында пескаброк бордюрларды коебыз. Ушундай жиби деп койсок болот, железобетонный изделия мына. Көп нерселерди чыгарып атыптыр, пескаблок чыгарып атыптыр. Жолдун жээгиндеги нерселер экен да булар, э? Булар, э? Мурун булар каяктан келчү эле? Буларды биз Чолпоновдон жана Бишкектен сатып алчубуз. Мурун, э? Жол жасаган, да, өзүлөр чыгарып атышар да. Полностью чыгарып атат. Пескаблокчу? Пескаблокту ушундан чыгат. Курчалып турган жерде 5000 пескаблок биз өзүбүздүн ушул аппарат менен куюп, өзүбүзгө кene контора салдык, парилка салдык, баардыгын ушул өзүбүздүн пескаблок менен колдонуп атабыз. Ручной эчтеке кылбайт, пунктта бир бала отурат. Бул жерде кассеталарды деле бир бала салып берип турат, калганын өзү жасайт толугу менен. Тягынан кара менен эле даяр изделияны көтөрүп алып чыгып, ар жака сушилкага алып кетет. Көрсөтөйүн. Биякта деген лотоктордун данный момент лоток, анан кийин бизде кольцолор куюлат бул жерде. Кольцолор жанагы сууганын Ада каналга кольцолор. Деген
Мына монун алдынан сушка болуп экен, парт этилип. Эгерде мындай болсо качествосы слабый болуп калат, Мына да? бул жерден астында вибростол азыр даркырап атпайбы? Вибростол. Андан кийин мунун ичинде 12 саат 200 градуста 12 саат бул немелер лотоктор бышып анан чыгарылат. Кene жээгинде бүт пар чыгат. Мына бул жерден өзүнүн Башка райондорго да мына көрдүңөр эми мына лотоктордон кыйналбай мына өзүдөн чыга баштады. Бул эмне лотоктор каяка кетет? бул деген биз быйылкы Кудайым буйрса шаар ичиндеги ирригацияга өзүбүздүн жасаачу жолдорго даярдап атабыз. Бул жерден B3 анан B2 анан B2-3 деген эки түрдөгү лоток коебуз. Мына бизде азыр Зеленстрой жол экөөнө тең кеширүү лотоктун баары даяр. Быйылкы жолго канча километр салсак дагы толугу менен бирок жакта мурда Бишкектен күйдөн сатып алчубуз. Быйыл эч жерден сатып албайбыз, өзүбүздүн өндүргөн бизде эле колдонобуз. Буюрса өзүбүз камсыздандырып атканбыз, да? Өзүбүз камсыздап